Урматтуу жеке ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери, Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус инфекциясынын жайылуусуна бөгөт коюунун төмөндөгү чараларын аткарууну сунуштайт. Эң алгач, жумушка кызматкерлердин чакан топ менен чыгуу графигин түзүү жана транспорт менен камсыздоо сунушталат. Ал эми кызматкерлер сөзсүз түрдө 1,5 метр аралыкты сактап, автоунаанын салонунда чектелүү санда гана шахмат түрүндө жайгашуулары керек. Ошондой эле салондун ичи таза аба менен желдетилип, кармагыч жана туткалардан тартып, толугу менен дезинфекцияланып турушу зарыл. Ал эми жумушка келген кызматкерлер кеңсеге кирип жаткан учурда дагы 1,5 метрден кем эмес физикалык аралыкты сактап, жетекчилик тарабынан даярдалган нөөмөтчүнүн кабыл алуусу менен байланышсыз термометриядан өтүүлөрү зарыл. Ошол эле учурда кире беришке курамы 70% спирттен турган антисептиги бар санитайзер орнотулушу керек жана аны кызматкерлер көрсөтүлгөндөй тартипте үзгүлтүксүз колдонуп туруулары зарыл. Жумуш учурунда жумушчу бөлмөлөрдөгү эмерек буюмдарды, оргтехника жана башка нерселерди ар бир 2-3 саатта, ошондой эле сырттан келгендерди кабыл алган сайын дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалоо камсыз алышы керек. Өндүрүштүк бөлмөлөрдөгү көп колдонулуучу нерселерди дезинфекциялоочу каражаттар менен күн сайын сүртүп, тазалап, жууп турууну уюштургула жана бөлмөнү саат сайын 15 мүнөттөн кем эмес таза аба менен желдетип тургула. Мындан тышкары, ишкана жетекчилиги мүмкүнчүлүккө жараша абаны айландыруучу же бактериялардан тазалоочу жабдуулар жана сөзсүз түрдө капкагы жабылуучу таштанды чакалар колду тез-тез самындап жууп туруу үчүн кол жуугучтар менен камсыздап берүүсүн сунуштайбыз. Жеке гигиена эрежелерин сактап, колду тез-тезден жана 20 секундтан кем эмес жууп, же спирт камтылган жекече антисептик менен тазалап туруңуздар. Жана жумуш күнү аяктаганга чейин кызматкерлер менен келген адамдардын ортосунда 1,5 метрден кем эмес аралыкты сактаңыздар. Эгерде бөлмөдө бир эле учурда 2ден ашык киши бар болсо, бет каптарды тагынып, чүчкүргөндө же жөтөлгөндө ооз жана мурунду кагаз кол аарчы менен же чыканак менен жабыңыздар. Учурашуу жана коштошууда кол алышпоону адатка айландырыңыздар. Кайсы бир кызматкерде курч дем вирустук оорулардын симптомдору байкалса, анда ал адамдын кеңсеге келүүсүнө тыюу салынат жана ага абалына жараша аралыктан иштөө сунушталат. Эрежени сактаңыздар жана саламатта болуңуздар.